Баарыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келиңиздер. Бүгүн ооз ачканга тюльпан самсы менен грузинский харчо шорпосун жасалуу жолу менен бөлүшөм. Бул харчо шорпону ар ким ар кандай жасайт. Мен сиздерге эң оңой жолу менен бөлүшөм. Ысып турган казаныбызга көз өлчөм менен май куябыз. Мен у этин колдондум, башка дагы эттерди колдонсоңуз болот. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес кылып туурап алабыз дагы. Ысып турган казаныбызга салып, суусу тартылганга чейин жакшылап кууруп алабыз. Ага чейин пияз, перец, сабиз помидорду баардыгын майда кубикче кылып туурап алабыз. Мен бул жерде замороженный перец, свежий перец да колдонсоңуз аябай даамдуу болот. Баардыгын майда кубикче кылып туурап алабыз дагы. Жанагы суусу тартылган этибиздин үстүнө кошуп жакшылап кууруп алабыз. Ага чейин биз томатный сок жасайбыз. Биз үйдө 3 болгондуктан 1,5 литр сууга колдондум. Эгер сиз үйүңүздө көп болсоңуздар, рецептти көбөйтүп алсаңыздар болот. 1,5 литр суунун үстүнө 2 чоң кашык томат, татымына жараша туз, перецти кошуп казаныбызга куябыз. Андан кийин жай отто жакшылап кайнатып алабыз. Бир кайнап чыккандан кийин жарым пияла күрүчтү таза жууп кошобуз. Бул суптун эң маңыздуусу ушул химели сунели деген приправа бар. Ошону сөзсүз кошсоңуздар аябай даамдуу болуп чыгат. Шорпону жай отто 15-20 мүнөт кайнатып алабыз. Эти бышкандан кийин шорпобуз даяр. Ага чейин самсы жасайбыз. Биринчи ичиндеги фаршын даярдайбыз. Этти майдалап туурап, пиязды дагы майдалап туурап фарш жасап алабыз. Татымына жараша туз, кара мурч кошосуздар. Андан кийин мен ушул зира приправасын кошуп койдум. Аябай даамдуу болуп чыгат. Баардыгын жакшылап аралаштырып, фаршыбызды даярдап алабыз. Андан кийин камырын жасайбыз. Песочный тесто болот. Унубуздун үстүнө татымына жараша туз, андан кийин 120 грамм сливочный маслону алып, жакшылап крошка жасап алабыз. Бир жумуртканы кошуп, камыр ийилеп алабыз. Бизде ушундай жумшак песочный тесто даяр болот. Буну эч кандай тыныктыруунун кереги жок. Сразу эле ичин жасап баштасаңыздар болот. Ар бирөөнү 35-40 граммдан бөлүп аласыздар. Көз өлчөм менен дагы бөлсөңүздөр болот. Примерно бир 10-11 уштук чыгат. Биз үйдө 3 болгондуктан, эгер үйдө көп болсоңуздар, рецептти көбөйтүп алсаңыздар болот. Тестабызды видеодо көргөзүлгөндөй кылып жука кылып жаясыздар дагы. Жарымын ушинтип видеодогудой кылып кесип аласыздар. Андан кийин фаршыбызды салып, жакшылап ушинтип тоголотуп, тюльпандын формасына келтирип аласыздар. Түйүн болсо колуңуздар менен тестону бири-бирөө менен бириктирип беките аласыздар. Даяр болгон самсыбызды духовканын листине алып, пергамент кагазын төшөп, баардыгын жайгаштырып чыгабыз дагы. Жумуртка менен үстүн жакшылап сүртүп, үстүнө кунжут себебиз. Мен 180 градуста 30-35 мүнөттүн арасында бышырып алдым. Сиз өз духовкаңызга карайсыз. Мына биздин тюльпан самсылар дагы даяр болду. Биздин харчо шорпобуз да даяр болду. Ушундай коюу шорпо болуп чыгат. Эгер коюу эмес суюк болсун десеңиз, көбүрөөк суу кошуп койсоңуз да болот. Бул харчо шорпосуна негизи кинза, петрушка кошулат. Экөө тең менде жок болгондуктан укропту кошуп койдум. Ошо менен биздин харчо шорпобуз менен тюльпан самсыбыз даяр. Сөзсүз жасап көрүңүздөр, аябай даамдуу болот. Ал эми видео пайдалуу болсо менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз.